Салам достор, бул биздин C++ кыргызча онлайн видео сабактын 3-чү сабагыбыз. Бүгүн биз 3 нерсе кылабыз. Эң биринчи Visual Studio редактору менен таанышабыз. Андан кийин variables переменный эмне экенин жана data types data түрлөрү менен таанышабыз. Эмесе Visual Studio. Visual Studio'ну биз интернеттен бесплатно эле жүктөп алсак болот. Биз ал үчүн visualstudio.com сайтына киребиз. Ал жерден скачать Community 2017 тандайбыз. Себеби Professional и Enterprise алар платный болуп эсептелинет, алар үчүн акча төлөш керек болуп калат. Community студенттер үчүн ал бесплатный. Окей. Так, Visual Studio бул эң күчтүү редакторлордун бири. Бул жерден көптөгөн программаларды, веб программаларды, мобильный программаларды жана оюндарды жазса болот. Жерден empty project, бош проект, C++, empty project, жаңы проект создать этебиз. Ал жерден source file'га new item, жаңы item, жерден C++ файл кошобуз. Жерге атын өзүбүз каалагандай кылсак болот. Мен main негизги. Бизге source file, источник файлга main.c++ деген файл коштук. Эми өткөн сабакта биз биздин эң алгачкы программабыз болгон салам программасын жазганбыз. Азыр ошону кайрадан жазып, анализдеп көрөбүз. Салам. Салам. Бул сразу эле жабылып калганын себеби биз system айтканда бизге return кайра нолду кайтарып бергенге чейин биз enter же space же бир клавишаны басканга чейин бул пауза болуп турат. Башынан көрөбүз. Yes. Салам. Даяр. Эми variables переменный бул мисалы математикадагы x, y деген белгисиз
сандар сыяктуу эле бул жерде дагы ошондой өзгөрүп кете турган сандар. Мисалы cout мына жерге 5 деп койсок, бул жерде 5 чыгарат. 5 бул constant, туруктуу сан. Эгерде биз int x барабар 5, анан cout x 5ке барабар, x 5ке барабар, ошондо салам 5 деп жазыш керек. Ал эми бул жерге x барабар 6 деп өзгөртөбүз. Себеби бул переменныйды кааганча өзгөртсөк болот. Анан cout салам x line. Салам 5, салам 6. Бул биз кааганча переменныйларды кааганча түзө алабыз жана кааганча өзгөртө алабыз жана каалаганча атай алабыз. Мисалы int, мисалы men. Бул men деген переменный, бул переменныйдын аталышы. Бул жерге дагы men десек, ошол men 5ке барабар 5ти кылат. Окей. Эми бул жерде int дегенибиздин себеби бул үчүнчү жолу нерсебиз data types, data түрлөрү. Int бул integer бул бүтүн сан. Мындайча айтканда 2.5 деген бул integer эмес. Integer 2, 21, 23, 2, 1 ушул сыяктуу жөнөкөй бүтүн сандар. Ошондой эле дагы бир data type double деген data type бар. Double сан. Сан бул переменныйдын аты. Биз санды бул жерде 2,5 деген болсок, бул жерде сан барабар мисалы 6.3 деп өзгөртүп койсок боло берет. Себеби бул переменный. Кааганча өзгөртсөк болот. Бул переменный. Double болсо бул мисалы 2.5, 3.2 ошол сыяктуу биздин математикадагы zет сандар. Ошондой эле бизде float аттуу дагы бир түрү бар. Float сан. Ошондой эле могул жерде men сан, биз сан деп бир переменный жасадык. Биз башка сан деп башка переменныйды сан деп атай албайбыз. Себеби сан деп уже жасаганбыз. Float сан точка эле 5. Float'та double сыяктуу эле zет сандар 3.5, бирок float'тун сайзы болгону 4 бит. Ал эми double'дыкы 8 бит. Окей. Ошондой эле дагы бир дата түрү бул айтканда характер.
характер, мисалы тамга болушу мүмкүн. Тамга бул переменныйдын аты, бул дагы переменный. Биз муну кааганча өзгөртөбүз. Таарда биз мындай бир тырмактардын ичине жазабыз. Мисалы тамга барабар н. Бул бир эле тамга болот. Тамга барабар н. Тамга n аттуу тамгага барабар. Ошондой эле string аттуу дагы бир дата түрү бар. String мисалы name адынын аты. Name бул переменныйдын аты. Окей. String name барабар мисалы Азамат. Окей. Name аттуу переменный Азаматка барабар. Эми буларды чыгарып көрөлү. Cout мисалы cout menди чыгарабыз. Cout men end line бул end line функция бул жаңы линия деп же эски линия бүтүп кайра жаңы линиядан баштайт деген сөз. Sun окей. Cout sun окей. Ошондой эле cout тамга ошондой эле cout name окей. Бул жерде бизде ошибка деп чыгат. Себеби биз string үчүн include string анысын кошушубуз керек. Эми иштейт. Окей. 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 Sun men int men int integer бул бүтүн сан men 5 барабар. Sun 2.5 барабар. Sun 2.55 барабар. Тамга n барабар. Name Азаматка барабар. Окей. Бүгүн биз датанын түрлөрү integer, бүтүн сан, double, z сандары, float, doubleга эле окшош, бирок 4 бит. Характер бул характерлер. Характер компьютерде бит 0 жана 1ден 0,1ден турган үчүн компьютер үчүн бардык нерсе бул компьютерлер үчүн 0 жана 1 жана чар болот. Мисалы чар сан барабар 3 болушу мүмкүн. Бирок цифра деп атайбыз. Цифра. Бирок 0,3 десек, бирок мен аттуу менен могул жердеги 3 менен могул жердеги 3түн айырмасы бар. Себеби бул 3 бул характер. Мындайча айтканда, сандан башкасы бул мындайча айтканда бир тырмакчанын ичиндегилер бул характер. Характерлер баары 1 бит болот.
Окей. Окей. Ошондой эле string бар. String бул сөз. Анда string ар кандай сөз болушу мүмкүн. String бул мындайча айтканда, башкача айтканда, тамгалардын жыйындысы. Окей. Бүгүн биз дата түрлөрү жана переменные, variables'ты үйрөндүк. Ар кандай сурооңуздар болсо, комментарийге калтырып кетсеңиздер болот. Кийинки сабагыбызда биз кантип переменныйларды кантип колдонобуз жана переменныйлардын колдонулуштары тууралуу өтөбүз. Демесе кийинки